85 миллион эл. Эми Манас эпосунун окурмандары ушунчага көбөйдү десек туура болот. Анткени 2025 жылдагы статистика боюнча Анадолунун атуулдарынын саны расмий ушунча. Ал эми түрк тилин билгендердин эсеби андан дагы алдаганча көп экени талашсыз. Сагынбай Орозбаковдун варианттагысынын которулушу бул өтө чоң жаңылык да. Анан муну баалап окуган окумуштуулар бул жөнүндө ири илимий иштерди жаратышат деп ойлойм. Анан ошо менен бирге окурмандарды көп тартат деп ойлойм да. Ошондуктан бүгүн чоң жаңылык болду. Буга баш сөз жазууда президентибиз Садыр Нуркожоевичтин баш сөзү менен чыкты бул китеп. А киши да аябай маани берди да бул китептин жарык көрүшүнө. Бизге тиешелүү адамдарга атайы тапшырма берип, ушуну жакшылап карагыла, жакшы которулсун, маани маңызы жакшы жетсин деп анан кандай көлөмдө чыгаарынан бери карап ошол өзгөчө маани берип көңүл бөлдү. Сагынбай Орозбаковдун түрк тилине которулган вариантын маркум манастануучу Самар Мусаев менен азыркы учурда Илимдер академиясындагы Адабият институтун жетектеп жаткан академик Абдулдажан Акматалиев басмага даярдаган. Ага улуу эпостун атындагы театр менен академиядагы кол кабыш кылган. Өзүңүздөр билгендей Кыргыз Республикасынын мыйзамында да көрсөтүлгөн классикалык вариант катарында бул Сагынбай Орозбагул менен Саякбай Каралайт варианты турат. Биз эми көлөмдүү вариант катарында албетте Саякбай атабыздын 500 миң 553 сабын айтабыз. Бирок биз Саякбай атабызга киришкенге чейин Сагынбай атабыздын эмне үчүн түрк тилинде Сагынбай атабызды тандап алдык деген маселеде орток түрк тилинин говорлору дагы, диалектиси дагы, байыркы архаизм, историзм сөздөрдүн көп экендиги менен түрк тилине которулуунда дагы жеңил жана жакын болорлугун эске алуу менен Сагынбай атабызды сунуштаганбыз. Эпосту академиянын изденүүчүсү Айчүрөк Нурлан кызы менен Манас басмасынын редактору Ресмие Токкөз которгон. Тилекке каршы экөөсү дагы бүгүнкү бет ачарга катыша алган жок. Нурбек Боркошев, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Бишкек.